мен ушу тармакка 96 жылдан бери иштеп атам. Анда комбинат благоустройчу болсо анан мээнет болду. Мээнеттен кийин анан тазалык ишканасы болду. Ошондон бери эмгектенип келатам. 21 жашыма кирдим эле. Кудай буйрса мына 50ге чыгайын деп калдым. Ушундай биздин жумуш ушундай башталат. Эртең менен эрте 5:30 келип заправка кылып алып, кээ бир машинелерге мешать бербеш үчүн ушундай тоскоол жарыкташын ушундай жумушубуз эрте башталат. Азыр грузчиктерди күтүп турабыз. Грузчиктер келет. Наркологко кирип жумушка чыгабыз. Здравствуйте. Салам алейкум. Салам алейкум. Спасибо. Следующий. Эми баягы жумуштун жеңили болбойт. Баары эле оор, баарына чыдап иштеп келатабыз. Ак мээнетиң менен тапсаң ошол өзүңө жугумдуу, сиңимдүү болот экен. Эртең менен ошо бири-бирибиздин көңүлүбүздү көтөрүп коебуз. Бири-бирибиз менен учурашып, алдыбыздан чыккан машинелер кол көтөрүшүп, бири-бирибиздин настроениябызды көтөрүп, жумушту ошентип баштайбыз. Жакшы настроение менен. Таң атпайбыз. Жанагы биздин ишканада көп тармак, көп мындай шыпыргы иши бар. Ошолордун баары эртең менен алар саат 3-тө чыгышат. 3-тө чыгып, көчөнү шыпырдап, андан кийин биз барып алабыз 5-терде. Ошол эртең менен бул шаарыбыз таза болуш үчүн, таза эл таза башыш үчүн өзүбүзгө берилген чакан контейнерлери бар. Ошолорду алабыз. Эртең менен биринчи очередь ушуларды алабыз. Ташып кетпеш үчүн. Жылы жаңы маздар келди. Жаңы маздарга отурдук. 7 жыл болду буларга. Ошо иштеп келатам. Бала чакамды багып, Кудайга шүгүр, жаман эмес. Элден ашык эмес. Кудай деп иштеп келатабыз. 4 балам бар. Олусу Москвада. 7-жылкы буюрса ошону үйрөтүп өз турмушуна жол аттандырган атам буюрса. Келинчегим болсо мугалим. Өзү Кошкорлук келинчегим. Өзүм Мыскөл областынын Түбө районунун Талыс айылынан болом. Бизге былтырдан бери эстакада курулган. Эстакадага төгүп атабыз, могу санатчика. Бизге аябай эле жеңилдик болуп калды. Майыбыз эконом болуп калды. Свалкага барып келгенибиз 20 километр болот. Убактыбыз да кичине кененирээк болуп, кичине акырындык менен монтип жакшы болуп келатабыз, өнүгүп, ишканабыз оңолуп келатат, машинелерибиз жаңырып атат. Кудайга шүгүр. Мойкабыз бар. Кир болгондо монтип жууп турабыз. Машина кир болгондо жумасына 2 жолу жуйбуз. Жумасына 2 жолу. Салам алейкум. Ne oldu? Siz oldu. Peçken işlerini sınavlaşıp. Satacağız bize. Şöyle vazifler menен эртең менен келебиz, ынтымактуубуз, баарыбыз тең бири-бирибизди колдоп турабыз. Коллектив жакшы, жаман эмес, Кудайга шүгүр. Ошо Кыргызстаныбыз өнүксүн деп, Бишкегибиз таза шаар болсун деп, эмгегибизди ошо жалаң ушу тазалык менен келатам.
азыр мындай көп эле эл түшүнүп калышты бизди. Сыйлап, тазалыктын жумушу оор деп баарыбызды мурун мындай жаман жакшы көрүп эле жаман көздөр менен карачу азыр. Кудайга шүгүр көз караштары өзгөрдү 2-3 жылдан бери. Кичине болсо да таза болуп шаар кадимгидей. Менин оюм да ошо таза болуп калды деп ойлойм мындай. Мен кайрылар элем ушу Бишкекте жашаган, Бишкек шаарыбызда жашаган элдерибизге, мекендештерибизге ушу шаарыбызды таза кармасак, таза коом болуп, өзүбүздү өзүбүз сыйлап, өзүбүз кичине болсо да салымыбызды кошсок, ниетибизди таза коюп, пээлибизди таза, өзүбүздү таза кармасак, өзүбүздүн оюбузду таза койсок, анан баары таза болот деп ойлойм го ошо. Бизге эле бир жакшы мотивация, жакшы сөз айтып турсаңар эле биз иштегенге даярбыз. Кудай ден соолук берсе, мындан да көп иштегенге аракет кылабыз. Канча жылдан бери аткарып келатабыз, аткара беребиз. Биздин жумушту сыйлап койсоңор, баалап койсоңор, ошого биз ыраазы элек.